Assalamu алейкум, эже сиңдилер. Бүгүн биздин тема онлайн иштеп, үй бүлө менен тең салмакта калуу. Алла Таала аялды өзгөчө жараткан. Аял бул үйдүн жүрөгү. Жылуулук, тынчтык, сүйүү берүү аялдын колунда. Бирок бүгүнкү заманда биз баарыбыз иштегибиз келет, туурабы? Жөн гана акча үчүн эмес, үй бүлөбүзгө жардам берип, өнүгүү жолунда пайдалуу болуу үчүн. Ошондуктан эң жакшы кесип бул онлайн кесип. Үйдө балдардын жанында намазыңды өз убагында окуп, ошол эле учурда киреше таба аласың. Көп аялдар онлайн иштегиси келет, бирок ичинде коркуу бар. Эгер иштеп баштасам, үй бүлөмдөн алыстап кетемби? Эл эмне дейт? Шерменде болмоймунбу? Бул туурабы? Ыйманга туура келеби деп ойлонушат. Мен бүгүн сага дал ошол суроого жооп берем. Онлайн жумуш бул күнөө эмес. Бул мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк өзүңдү өнүктүрүп, башкаларга пайда алып келүүгө. Эң негизгиси ниетиң таза болсун. Эгер сен иштеп жатып, Алла Таала ыраазы болсун, мен пайдалуу болоюн деп ойлосоң, бул өзү садака болот. Онлайн жумуш жөн эле акча же баарына таанымал болуу эмес. Бул убактыңды туура пайдаланып, үйдө отуруп эле башкаларга жардам берүү. Сен ыйманыңды да сактап, ошол эле учурда киреше да таба аласың. Эми мен сага аялдар үчүн 3 халал жолду айтып берейин. Жана аягында мен сизге негизги сата турган алтын эрежени айтып берем. Биринчиси продюсер болуу. Сен эксперттерге жардам берип, алардын билимин элге жеткиресиң. Курсун, вебинар, мастер-класс, консультация уюштуруп киреше аласың. Бул иш өтө сооптуу, анткени сен билим таратууга көмөк көрсөтөсүң, жардам бересиң. Экинчиси онлайн наставник болуу. Эгер сен тамак жасаганды, тил үйрөткөндү же намаз үйрөткөндү билсең, же сатуу менеджери болуп, же руководитель отдел продаж болуп иштегенди үйрөтсөң, бул жакшы киреше алып келүүчү иш болот сага. Буларга үйрөтүп, сооп жана акча табасың. Үчүнчүсү бул соц тармак аркылуу соода кылуу. Пайдалуу нерселерди сатып, мисалы китеп, азык, кийим, мында соода сооптуу иш болот. Эми эң маанилүүсү үй бүлө менен тең салмакты сактоо. Кантип дейсиңби? Биринчи убакытты бөлүп иште. Мисалы үчүн жумуштун үй бүлөгө да өз убакытты болсун. Экинчиси күнүңдү туура ниет менен башта. Алла Таала ыраазы болсун. Менин ишим аркылуу пайда алып келейин деп башта. Үчүнчүсү лайк үчүн эмес, пайда үчүн иште. Просмотр эмес, көп сооп маанилүү. Эми мен сенин продуктуңду, курсуңду, өзүңдүн личный брендиңди онлайн тармакта кантип туура сатуунун 5 алтын эрежесин үйрөтөм. Биринчи, буйрук плюс продукттун пайдасы плюс чакырык. Мисалы, элге кандайдыр бир нерсени жасагыла же жасабагыла деп айтасың. Мисалы, идеалдуу учурду күтпө. Азыр бар болгон нерсең менен ишти башта. Анан продуктту туура кыска айтып өтөсүң. Мисалы, мен сага 30 күндө кантип продюсер болуп онлайн акча табууну көрсөтөм. Анан аягында чакырык жасайсың. Мага жаз, ссылка профилде, бүгүн башта, эртең эмес. Экинчиси, арзанба плюс продукттун пайдасы плюс чакырык болуш керек. Мисалы, бааны айтасың, эгер башкаларга караганда сенин курсуң арзаныраак болсо. Мисалы, көпчүлүк курстар 100 000 сомдон жогору турат. Мен болсо продюсер кесибин болгону 50 000 сомго берип жатам. Андан кийин продукттун пайдалуу жактарын түшүндүрөсүң. Мисалы үчүн ичинде толук система бар. Воронка
жана менин колдоом бар деп айтасың. Аягында чакырык сөзсүз болуш керек. Мисалы үчүн убакыт чектелүү 1 жумада жетишип кал. Үчүнчүсү туура эмес ыкма плюс туура ыкма плюс продуктты көрсөтүү. А дегенде эл колдонуп туура эмес жолду айтыш керексиң. Көпчүлүк ойлойт, онлайн акча табыш үчүн сөзсүз профессионалдуу түрдө видео, сүрөт тартууну билиш керек деп. Бул туура эмес деп. Андан кийин туура ыкманы көрсөтөсүң. Негизи биринчи кадам системаны түшүнүүгө, кимге жана эмне сатууну ошону билүү керек деп. Акырында анан өзүңдүн продуктуңду мисал кылып түшүндүрөсүң. Мисал үчүн, менин продюсер кесибим курсунда ушул нерсени үйрөтөм деп. Ссылка профилде баштап көр деп дагы жөнөтсөңөр болот. Төртүнчүсү, кызыктыруу плюс арзан баа плюс каршылыкты жабуу плюс продукттун пайдасы анан чакырык. Мисалы, көңүл бурдур. Ойлойсуңбу, продюсер болуш үчүн сөзсүз тажрыйба керек деп. Жок, мен сага нолдон баштап эч тажрыйбасыз баштоону үйрөтөм деп. Андан кийин баа жөнүндө айтасың. Эгер баа жакшы болсо, курстун баасы болгону 50.000 сом, мурда 100.000 болчу деп. Андан кийин элдин көбүнчө болгон коркуучу же шек күмөнүн айтасың. Сенин колуңдан келет. Бир айда онлайн акча тапканды үйрөнөсүң деп. Андан кийин продуктуну пайдалуу жактарын түшүндүрөсүң. Мисалы үчүн, көптөн бери максат кылган нерсе продюсер болуп туруп жетесиң деп. Анан акырында чакырык бересиң. Ссылканы басып, каттал, орундар чектелүү деп. Бешинчиси, оруу боль, өз тажрыйбаң плюс чечим жолу плюс натыйжа. Өзүң баштан өткөргөн кыйынчылыкты айтып бересиң. Мисалы үчүн, бир кезде мен да үйдө отуруп кантип акча тапсам болот деп ойлочумун. Камерадан уялчумун. Кайсы жактан баштарымды билчү эмесмин деп. Кантип чечим тапканыңды да түшүндүрүп кетесиң анан. Бирок акырында ишеним менен аракет кылып 2 жумада 3 миллион сом таптым деп, мисалы үчүн. Анан продуктуңду ошол чечим катары көрсөтөсүң. Мисалы, азыр мен башка аялдарды кантип продюсер болуп онлайн иштөөнү үйрөтөм деп. Анан натыйжа, эгер сен да ушундай өзгөрүүнү кааласаң, комментарийге жаз деп. Ушул алтын эреже менен иштесеңер, ийгиликке иншалла жетесиңер. Эсиңде болсун, эже сиңдим, сен ыймандуу да, ийгиликтүү да боло аласың. Эгер мен үчүн кайсы ниша туура болот деп ойлонсоң, мага жаз. Мен сага бекер разбор кылып берем. Баштоо бул биринчи кадам. Алла Таала сен аракетиңди берекелүү кылсын.